Сокулук районундагы Шопоков шаарынын номер 1 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтоналиева Нурия Абдыжапаровна. Саламатсыңарбы балдар? Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-классы үчүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын кептик темасы таланттуу адамдар силердей кезинде. Грамматикалык темасы сынатоочтун даражаларын кайталоо. Балдар, бүгүнкү сабакта биз белгилүү Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгын билип алабыз. Тема боюнча жаңы сөздөр менен таанышып, сынатоочтордун даражаларын кайталайбыз. Текстти анализдөө аркылуу сүйлөө кебин өстүрөбүз. Адегенде биз буга чейин өтүлгөн темаларды эске салалы. Сынатооч. Сынатооч заттын өңү түсүн, даамын, сынын, сыпатын, формасын билдирип, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жакшы музыка маанайды көтөрөт. Жакшы деген сөз кандай деген суроого жооп берип жатат. Кыргыз тилинде сынатоочтун 4 даражасы бар. Алар жай даража, заттын белгисин өз жайында көрсөтүп, оңгу түрүндөгү сапаттык сынатоочтор аркылуу жасалат. Мисалы, карагат кичинекей, тоголок болот. Азат ширин жүзүн жеди. Салыштырма даража. Заттагы бир эле белги экинчи заттын белгиси менен салыштырылат. Салыштыруунун чыгыш жөндөмөсүнүн дан, ыраак мүчөсү уюштурат. Мисалы, коондон алма кичине, бишкек оштон чоңураак. Күчөтмө даража. Заттын сын-сыпатын күчөтүп көрсөтөт. Эң, абдан, өтө деген күчөткүч бөлүкчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы, көмүр деген капкара болот. Кыргызстанда өтө бийик тоолор бар. Басаңдатма даража. Заттагы белгинин басаңдатылып айтылышын билдирет. Ыш, гыл, ылжың, гыч, гылтым мүчөлөр менен жасалат. Жаздыктын өңү агыш. Бүгүн асман көгүлтүм. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда. Мен нан жебейм, алдан тайып курганда. Музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Бул ырга көңүл бурсак балдар, бул ырдан сынатоочту табууга аракет кылалы. Музыкадай мага таттуу суусун жок. Бул жерде таттуу деген сөз сынатооч болуп түшүп атат. Эми ушул таттуу деген сөздү сынатоочтун 4 даражасында айтып көрөлү. Жай даража таттуу, салыштырма даража таттуураак, күчөтмө даража таптаттуу. Балдар, силердин араңарда музыкага кызыккандар барбы? Азаматсыңар. Музыка деген жан дүйнөнүн азыгы экен. Дал ушул музыканы жогору баалаган, өтө аярлаган, абдан кымбат көргөн таланттуу адам жөнүндө сөз кылалы. Азыр мен окуган текстти кунт коюп угуп тургула. Алыкул Осмонов 1915 жылы төрөлүп, 1950 жылы дүйнөдөн кайткан. Кыргыз элинин белгилүү акыны жана котормочусу Алыкул Осмонов кичине кезинде ата-энесинен ажырап, балдар үйүндө тарбияланган. Ал аз гана өмүр жашап, бирок өтө көп ырларды жана драмалык чыгармаларды жараткан. Өзүнүн котормочулук кесибинде Александр Пушкиндин, Уильям Шекспирдин, Иван Крыловдун, Шота Руставелинин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Сынчылар
ал котормолордун сапатын эң жогору баалашкан. Анын чыгармаларында белгилүү орус акындары орус тилине которушкан. Акын өмүрүнүн акыркы жылдарында катуу ооруса да, жашоону даңазалаган ырларды жараткан. Ал ырларды гана жазбастан, музыкага да абдан кызыккан. Алыкул Осмонов атында Кыргыз Республикалык улуттун китепканасы, көптөгөн мектептер, көчөлөр бар. 200 сомдуктун бетинде атактуу акындын сүрөтү тартылган. Эми балдар, сөздүк ишин аткарабыз. Сөздүк дептериңерди ачып, жаңы сөздөрдү жазып алгыла. Балдар үйүндө тарбияланган. Балдар үйүндө тарбияланган. Жараткан. Жараткан. Которгон. Которгон. Сынчылар. Сынчылар. Баалашкан. Баалашкан. Жашоону даңазалаган. Жашоону даңазалаган. Абдан кызыккан. Андан кийин иш дептериңерди ачып, берилген сөздөрдү пайдаланып, боштуктарды толтуруп, сүйлөмдөрдү мааниси боюнча толуктап жазгыла. Алыкул Осмонов кичинесинен тартып тарбияланган. Пайдалануучу сөздөрдүн кайсыны коебуз, балдар? Туура. Алыкул Осмонов кичинесинен тартып балдар үйүндө тарбияланган. Ал аз гана өмүр жашап, чыгармаларды жараткан. Ал аз гана өмүр жашап, өтө көп чыгармаларды жараткан. Өзүнүн котормочулук кесибинде Александр Пушкиндин, Уильям Шекспирдин, Иван Крыловдун, Шота Руставелинин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Кыргыз Республикалык улуттук китепканасы Алыкул Осмоновдун атында. Сом бетинде атактуу акындын сүрөтү тартылган. 200 сом бетинде атактуу акындын сүрөтү тартылган. Эми балдар, окуган текстибизди бышыктоо үчүн тест аткарабыз. Акын канча жыл жашаган? 80, 20, 35, 60. Туура жообу 35 жаш. Анын которгон чыгармаларынын сапаты кандай бааланган? Начар, эң жогору, жетишсиз, орто. Ойлонуп көрдүңөрбү? Туура. Туура жооп эң жогору. Алыкул Осмоновдун өмүрүнүн акыркы жылдарында эмнени даңазалаган ырларды жараткан? Оюнду, дарыны, сүйүүнү, жашоону. Туура жооп жашоону. Акын эмнеге кызыккан? Спортко, музыкага, сүрөткө, бийге. Туура жооп таптыңарбы балдар? Туура. Туура жооп музыка экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышып, анын музыка деген ырын уктук. Сынатоочтун даражаларын кайталадык. Үйгө тапшырма. Алыкул Осмоновдун музыка деген угундуу ырын аягына чейин окугула. Ал музыканы эмнеге салыштырып жаткандыгын түшүнүп алгыла. Өз алдыңарча менин сүйүктүү ырым деген темада чакан аңгеме жазып келгиле. Саламатта калгыла балдар.